пресс катчы Касымбетов Сүйөнбек агабыз айткандай, туура биринчи кезекте ушул эл менен элдин оюн угуп туруп, элдин пикири менен гана мындай чечимдерге барыш керек да. Ал эми демилгелеп чыккан адамдар, эми ал саясатта көп жылдан бери жүргөн тажрыйбалуу менин коллегаларым. Ошол себептен алардын дагы ушул кылган аракеттерине, демилгелерине мисалы мен баа бергенден алысмын. Бирок болгону мен билем, бул тоо бир гана жогорку кеңештик эмес, парламенттик эмес, бул жалпы ушу кыргыз журттуку, кыргыз элдики. Ошол себептен элдин оюнду угуш керек. Укканга сөзсүз түрдө эле референдум кылып деле кереги жок. Канчалаган азыр эл аралык мисалы эксперттер бар, ошол эле мынакей канча деген адистер бар. Ошол ой пикирлерин угуп туруп, анан демилгелеп чечим кабыл алыш керек деп ойлойм. А негизи мен мисалы ошол туу боюнча дизайнер эмесмин. Мен юридикалык тармакта гана адисмин. Ошол эле демилгеген өзүм коллегаларыма дагы бир сунуш катары айтып кетет элем. Атайын адистерди жалдап, адистерге жоопкерчилик өткөрүп берип коюш керек. Ал мүмкүн авторлор да бар мисалы. Алардын өздөрүнүн ой пикирлери болот. Алардын ой пикирлерин четке какпаш керек. Анткени убагында бул жазылган тууну 30 жылдан бери колдонуп жүрөбүз. Кудайга шүгүр, ошол желектин астында көптөгөн жакшылыктар, ийгиликтер болгон мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда. Анан блогерлер дагы башка ошо коомчулукта, спортсмен тармагында болобу, маданий жагында болобу, баардыгы тең ой пикирлери өзгөртүүгө каршы болуп атат да. Мен өзүм элдин пикириндемин. Эл кандай айтса ошондой болот. Ал эмес мынакей президенттин катчысы айтып атат. Элдин мүдөөсүн угуп, бул туу деген элге тиешелүү. Бул парламентке тиешелүү эмес. Бул туунун артында көптөгөн эмгектер бар. Ошол эмгектерди, бунун авторлорунун дагы ойлорун угушубуз керек. Андан тышкары айтып атпаймынбы? Мынакей буга чейин кесиптешиңерге айттым. Ар бир адам өзүнүн кесипкөйлүгүнө мындай так жооп бериш керек да. Мен мисалы туунун дизайны, анын түзүлүшүнө жооп бере албайм. Себеби мен адис эмесмин. Ошол себептен мен сунуш берет элем. Ким гана бул демилге көтөрбөсүн. Дизайнерлерге же болбосо ошол авторлоруна бул жүктү тапшырып коюш керек. Алар жоопкерчиликти алсын. Парламентте эмнеге алат ал жоопкерчиликти? Ал жактан адис болбосо дегенде бир ой пикиримди айтам.